Жалал Абад шаарында жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоочу борбор ишке кириши үчүн 120 миллион сом керек. Каражаттын тартыш бирок оорулардын көптүгүнөн улам борборду тез арада ишке киргизүү зарыл. Имарат толук ремонттолуп бүтө элек. Андагы абал менен Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттары жеринен кабар алышты. Кыргызстанда жүрөк кан тамыр оорусунан жапа чеккендер көп. Өлкөдө көз жумгандардын 50%дан көбү дал ушул дарттан жабыркагандар. Өнүгүү прогресстин депутаттары 2013-жылы республика боюнча изилдөө жүргүзүп, калктын басымдоосу жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркаарын билип, өз жүрөгүңдү сакта долбоорун баштаган. Оорулуулар көптүгүнө карабай, Жалал Абад шаарында жүрөктү дарылоочу оорукана болгон эмес. Каражаты жеткендер Бишкекке келип дарыланса, акчасы жоктор айла жок деп ордунан жыла албай келишет. Долбоорун алкагында Өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаевдин демилгеси менен Жалал Абад шаарындагы Саламаттык сактоо министрлигинин балансындагы имаратты жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоочу борбор кылуу ишке ашууда. Кардиологиялык борбор 3 кабаттан турат. Учурда ичин ремонттоо жана керектүү медициналык жабдуулар менен жабдуу керек. Биринчи кабатты жабдууга эле 4,5 миллион сом зарыл. Су түтүктөрү менен электрооборудованиясы, то есть проводкасы, отоплениеси кош эсептегенде да. Анан бирөкөйгө мынау чарп кеңеш 1,5 карап берсе да биз жетишинче ушул 2-3 палата болсо да ушул ылайыкташтырып ремонт жасап, уже бул этапта кабыл алганыбыз даярдайт деп атабыз. Ремонт иштерине шаардык кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаттарынын сунушу менен бюджеттен 1,5 миллион сом бөлүндү. Жетекчинин айтуусунда каражат жакын арада берилип калса, 1-2 бөлмөсүн бүтүрүп, ооруларды кабыл алууну башташат. Антпесе оорулардын чыдамы түгөндү. Основной процесс эң сакталуучу ошо бүтүп атат, аппараттар коебуз, бул где-то 2 айдын тегерегин алат экен да. Бияктан бириси коет экен, Германиядан бөлөө келет экен, кайра Москвадан бирөөсү келет, ушинтип этап менен булар орнотулат экен. Жалпысынан борборду толук ишке киргизүүгө 120 миллион сом керек. Азырынча эл аралык донорлор каржылык жардам көрсөтүүдөн баш тартышкан. 96 адамды жатып дарылоого ылайыкташтырылган кардиологиялык борбор ишке кирсе, жүрөгкө операция жасалып, бөйрөгү ооругандар гемодиализ алышат. Ошондой эле аймактагы дарыгерлер окутулат. Биз бул эмелгандарды баарын ушул жерде жасайбыз деп атасың. Негизи жакшы нерсе экен да, негизи жакшы нерсе экен, канча деген биздин жарандарыбыз ошол эле башка мамлекетке барып ошо гемодиализ болочат, андан сырткары жүрөгүн канча жерде эме болот да. Түштүк аймагы боюнча ушул күнгө чейин мамлекеттик кардиологиялык борбор болгон эмес. Мамлекет жарандардын саламаттыгы үчүн кам көрүп, оорулардын алдын алышы керектигин Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев айтып келет. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь, Жалал Абад шаары.